Саламатсыздарбы? Кутмандык ушуга көңүлдүү күнүңүздөр менен кайрадан эле сиздердин назарыңыздарда келечек турак жай кооперативи. Жана ошондой эле мына өзүңүздөр байкап тургандай эле ушул эле кабат үйлөрдүн биринен үй алган биздин келечек турак жай кооперативинин бир мүчөсүнүн үйүнө келдик. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. О, саламатсызбы эже, кандай жакшыбы? Жасоторуңуз жакшыбы? Жакшы, Иштериңиз жакшыбы? жакшы болуп атат келдиге. Ремонт үстүнөн чыккан турбайбызбы? Как раз ремонт жасап атат элек. Жакшы экен, жакшы. Эми өзүңүз билгендей эле бул келечек турак жай кооперативи дайыма ушундай биздин мүчөлөрдөн үй алган мүчөлөрдүн үйүнө келип, алар менен кененирээк таанышып дегендей канча суммага алган ушунун баарын маектешип атабыз. Эми Үкөн эже ушул комнаталар менен акырын тааныша берсек, Мына биягыбыз кухня болчу. Биз бирок перепланировка кылып, биякты спальня жазадык. Өзү однокомнатная квартира. Мына эми өзү просторный чоңураак болгон үчүн биз биякты спальня жазадык. Кухняны студия кылып атабыз. Эми залды студия кылып атабыз. Кухня менен зал бир болот ошондо. Демек, ванныйыбыз. Заманбап болуп аткан экен да демек, Студия жасап атабыз. Жакшы. Бул зал. Зал, ооба. Биягы ошондо биягы кухня болуп, эми картина азыркы студияда, студия эмелерине болот. Жакшы, кенендиги да жакшы экен. Эми Үкөн эже айтсаңыз, бул кайсы райондо жайгашкан, кайсы районго карайт дегендей? Бул эми Көкжарда, Уландыва, микрорайону Уландывадабыз. 3-чү этаждан алганбыз. Ошо алгандан бери уже төлөп баштадык. Анан ремонт койдук эми. $25,000 түшкөн. Это биз сом менен алдык да. Канчага договор Биз влажность эткенде 25%-ин төлөгөнбүз, 575,000 первоначальный вступительный өкөн төлөп, анан компания бизге где-то 2 миллион 70% төлөп берди. Биз еще үстүнө $1,600 кошуп, $26,800 алдык да. Ошондой болду. Эң негизгиси үй сиздерге өзүңүзгө жакты да? Өзүбүзгө жакты, просторный, 106-серия, квадрат метри где-то 45-ке барат. Биз притом арзан малды алып калдык, жакшы. Эми баягы моореки колебания жок малда, стабильный малды алып калдык да. Келечек ишенсе болот. Мына биз пример, биз жашап атабыз. Кудай буйрса, мынтип дагы перепланировка кылып өзүбүздүн оюбуздагыдай жасап жашайбыз. Буга чейин каерде жашайт элеңер же квартирада турчу элеңер же кандай? Эми муну кызым алдык да. Кызым шаарда эмес болчу, биз Жалал Абадтан келдик, Базар Коргондон. Кызым квартирасы аякта үй сатылбай, анан кояндо келечектен мына влажность эле алып турайлы. Үй сатылгыча деп. Эми лишний не бывает, эми алып койдук да буну. Ошентип анан так жакшы. Ошондо азыр айына келечекке канчадан төлөп атасыңар? Келечекке ошондо биз өзү ошо 15,000 канча? 350 15,150 сомдон төлөп атабыз да. Төлөгөндө эле бирок өзүңөрдүн үйүңөрдө ооба, ошо 10 жыл төлөйбүз. Буюрса, если возможность болуп калса, может андан мурун жаап коюшубуз мүмкүн. Ушундай үйдүн ээси болуш кандай экен? Ой, жакшы, конечно, жакшы. Эми благоустроенный квартирада туруш жакшы да. Эми район жакшы район, бар жок жайында. Эми жакын, глобус бар, эми толтура. Бар жок, бар да. Биздин район жакшы, анын үстүнө салкын, жакшы район. Ушул сиздер үй алганда сиздерди көрүп тууган урттарда бир кызыктыбы? Ооба, кызыгып атышат, кандай алып атат, до сих пор сурап атышат. Анан айтып берип атабыз, ушундай келечектен алгыла, ушундай биз алып ушинтип буйрса жашап атабыз. Азыр эми после ремонта дагы башкача болуп калат. Буйрса. Ошо жакшы, рахмат келечекке. Рахмат. Жакшы, келечекке ишенсе болот. Биз, например, мына живой пример демет атабыз. Эми азыр баягы кырдаалга байланыштуу ар кандай ситуация болуп андай, ооба, кырдаалга байланыштуу ар кандай эме болуп атат, бирок биз ишеничибизди эч жоготкон жокпуз. Эми келечек канча көп эле кырдаалдарга үй алып бериптир. Биз ошонун катарында эле ошо до конца иштешебиз, дагы возможно алышыбыз мүмкүн деп ойлоп атабыз. Албетте биздин келечек турак жай кооперативи дайыма биздин карапайым элдерибизге баарына жардам бергенге кол сунганга даяр. Жана ошондой эле эми мына бүгүнкү күндө биздин үлкен эжекебиз дагы Борбор калабыз Бишкектен жайгашкан мына жакшынакай шаарлардын бир ортосунан бир үй алган экен. Тагыраак айтканда ушул үй майлуу сүттүү үйлөрдүн бири болсун эжеке. Ушул үйгө канчалык бут кирсе, кут кирсин деп коет. Элдин алкышын алып, эл үчүн кызмат кыла бериңиздер.
жакшы, рахмат. Рахмат сіздерге дағы. Дайыма біздің келечегіміздің дағы келечегі кең болсын. Біз менен дайыма бірге болыңыздар.